жаш бала тозуп алды. Анан бул жерде менин апам анан атам калды деди. Анан жашыл жолукчан болчу деп айткан эсимде. Жашыл жолук мындай халатчан болчу деп энесине айткан. Тартсак эле бир жашыл жолук чыкты. Жашыл жолук чыкканда эле акыры тарттык, чач чыкты. Чач менен ошо жолугу чыкты. Анан эле таптык, анан бала келди. Анан жолугун кармап көрсөтсөк эле жолугун кармап алып анан апа деп түркчө анне деп алып ушундай бир катуу кыйкырып ыйлады да, сыздап. Биз чыгарган аялда ушу 2 кат боюнда бар аял болчу экен, 22 жашта. 6 айлык боюнда бар экен. Ошо курсагында баласы дагы жакшы, өзүнүн ден соолугу да жакшы. Ушунчалык көп адамдардын кыйралышы, көп адамдардын баягы иштеп атканда көрүп аттык да, ар кандай абалда дене мүчөлөрү бөлүк абалда табылып атышы, табылып туугандарына берип атышы биз үчүн өтө оор болду. Экскаватордо отуруп Куран түшүп кеткенин көрүп, экскаватордун водителине айттык, ал токтоп. Ошол маалда мен Куранды алайын деп басып баратканда үндү уктук да. Үндү угуп, ошол көздөй чын уктумбу деп аны көздөй жакындаганда чын адамдын үнү угулганын сезип, жанымдагы балага, арыраак турган балага айттым да. Анан баягы жыртыкты кичине колубуз менен чоңойто коюп туруп, баягы кишинин жүзүн көрдүк, телефондо тартып. Анан анын айткан сөздөрүн угуп, баягы киши ушунчалык үмүтү менен, акыркы деми менен ушундай бизге жалбырып караганы, ушул жердеги баягы мусулман болуп баягы келме келтирип атканы биздин кулагыбызга угулуп турду. Бери экинчи келинчегин алып чыгып бердик. Ар жагында фонарик менен карасак, балдарынын буттары көрүндү жатканчы. Баягы балдарын ирети менен баягы эки баласы кучакташып жаткан, ар төрү жагында кызы толук кирип барып ошо алып чыктык да. Ошондогу до сих пор мен эмдигичекти көз алдымда да, ошол жердеги кичинекей бир буручта үй бүлөсү менен канча күн ачка жатышы. Түрк элине барганда мен көргөн өлүмдөр бул өтө бир башкача болду. Анткени биз Кыргызстанда деле көрүп жүргөм андай өлүмдөрдү, бирок түрк элиндеги өлүп калган адамдар мен үчүн бир башкача таасир этти. Анткени анын арасында карыган кишилер да бар экен, жашы жете элек балдар да бар экен, боюнда бар аялдар бар экен, үй бүлө бар экен. Ошонун баарын көргөндө бир өзүмө бир башкача таасир эттим. Мен көргөн өмүр дагы бир башкача болот да. Анткени деген биз зилзаланын астында калып калган жаш өспүрүмдүн сөөгүн чыгарып атканда өлүп калды, бул уже ата энесине өткөрүп берели деген эме менен баратканда, эмеден зилзаланын астынан чыгарып атканда, түйүрү чыгып атканда бул башкача сезим болду да. Биз сүйүнгөнүбүздөн ыйладыкпы же кайгырганыбыздан ыйладык да, өзүбүз түшүнбөйбүз ал нерсени, көзүбүздө жаш постоянно айланып атты да. Sweet thing, lay down, let me show you colder this ground, this life holds you. I am the wolf, I walk alone.